Кыргызстанда биринчи жолу коронавирустун британиялык штампы катталды. Кыргызстанда биринчи жолу коронавирустун британиялык штампы катталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Министрдин айтымында Москвада лабораториядан келген анализдердин жыйынтыгы Кыргызстанда штамптын бар экенин тастыктаган. Кыргызстанда коронавирустун 4 жаңы штампы табылды. Жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыгы менен британиялык, индиялык, түштүк африкалык жана россиялык штамптар аныкталган. Саламаттыкты сактоо министрлиги жарандарды санитардык эрежелерди карманууга чакырды. Ишканалар канча сомдон төлөйт? Электр кубаты үчүн сунушталган бардык тарифтер. Жапаров электр кубатынын баасын көтөрүүнү сунуштады. Кечээ күнү президент Садыр Жапаров электр энергиясына болгон бааны жогорулатуу сунушун берген. Министр болсо баалар канчага чейин өзгөрөөрүн айтып берди. Энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев сунушталып жаткан тарифтерди жарыялады. Электр кубатына болгон бааларды жогорулатуу сунушун кечээ 21 апрелде президент Садыр Жапаров берген болчу. Бүгүн болсо Турдубаев кошумча маалымат берип, ишканалар канча төлөй турганын айтып берди. Белгилей кетсек, учурда калктын бардык категориясына тарифтер 77 тыйындан эсептелет. Эгер жылытуу сезонунда 7 киловатт-сааттан чектен ашса, 2 сом 16 сомдон эсептелет. Кээ бир жерлерде болсо 1000 киловатт-саат. Категориялар: аз камсыз үй бүлөлөр үчүн 74 тыйын, жашоо шарты оор алыскы жана тоолуу аймактардын жашоочуларына 1 сом 4 тыйындан, колунда барлар 1 сом 48 сомдон белгилеп, киловатт-сааттык чекти алып салуу. Кышкысын бул категориядагы жарандан 1000 киловатт-сааттан ашканда 2 сом 29 тыйындан төлөшү мүмкүн. Өнөр жай тармагына 2 сом 38 тыйын, азыркы тариф 2 сом 24 сом. Насостук станциялар үчүн 1 сом 48 тыйын, азыркы тариф 77 сом 9 тыйын. Ток менен жүрүүчү транспорт 1 сом 68 тыйын, азыркы тариф 1 сом 58 тыйын. Коомдук электр транспорту 1 сом 68 тыйын, азыркысы болсо 1 сом 58 тыйын. Майнинг фирмалар 4 сом 76 тыйын, азыркы тариф 2 сом 91 тыйын. Алтын өндүргөн компаниялар 4 сом 76 тыйын. Өзүнчө категория жок болчу. Мамайдин Каратаев жаңы кызматка дайындалды. Саламаттык сактоо министринин мурдагы орун басары Мамайдин Каратаев жаңы кызматка дайындалды. Бул тууралуу дарыгер өзү тастыктады. Маалыматка ылайык, Мамайдин Каратаев улуттук ветеринария борборунун директору болуп бекиди. Бүгүн 22 апрелде Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев аны эмгек жамаатка тааныштырды. Белгилей кетсек, марттын соңунда Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мамайдин Каратаев жана Нурболот Үсөнбаев кызматынан бошотулган. Кыргызстанда 146 даана ардагер калды. 2021 жылдын 1 апрелине карата Кыргызстанда улуу ата мекендик согуштун 146 ардагери калды. Анын ичинен 85 катышуучу, 33 майып, Ленинграддын 15 блокадасы жана 13 концлагер туткуну. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министрлигинен кабарлашты. Республика аймагы боюнча 1304 тылдын жумушчулары, 2 эмгек армиясынын адамдары жана курман болгон 5 аскердин үй бүлөсү жашайт. Ардагерлердин саны азайып баратат. 1 жыл мурун алардын саны 241 болгон деп билдиришти министрликтен. Мамлекет ардагерлерге социалдык коргоо көрсөтөт. Катышуучуларга согуштун майыптарына, аскерлерге жана жаш чет элек туткундарына жөлөк пулдун ордуна ай сайын акчалай компенсация берет. 7000 сом. Мүмкүнчүлүгү чектелген эмгек армиясы жана тылдын кызматкерлери 2000 сом. Экинчи дүйнөлүк согуштагы каарман эмгек үчүн сыйлыктарга ээ болгон тылдын эмгектери жана курман болгондордун үй бүлөлөрү 1000 сом. Майыптар улуу ата мекендик согуштун катышуучулары, блокададагы жана концлагерлердин жашы чет элек туткундары өмүр бою 10 000 сомдон алышат. Мындан тышкары жеңиш майрамынын ардагерлерине жыл сайын бир жолу жөлөк пул төлөнүп турат. Майыптар экинчи дүйнөлүк согуштун катышуучулары, блокададагы жана концлагердеги жашы жет элек туткундарды 20 000 сомдон алышат. Ал эми тылдын эмгекчилери, эмгек армиясынын жоокерлери жана курман болгондордун үй бүлөлөрү 15 000 сом. Буга чейин Бишкек шаарынын мэриясы Борбор калаадагы эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу келе жаткан жеңиш майрамын белгилөөдөн баш тарткан. Кадыртүн качан болоору айтылды. Кадыр түн 9 майга караган түнү белгиленет. Бул тууралуу муфтияттын маалымат кызматы кабарлады. Орозо быйыл 13 апрелге караган түнү башталды. Кадыр түн дайыма орозонун 26 күнүнөн 27 күнүнө караган түнү белгиленип келет. Шарият боюнча бул 1000 айдан бир артык эсептелет. Эгерде кадыр түндө инсан 2 рет намаз окуса, 84 жыл бою ибадат кылганга барабар соопка ээ болот деп айтылат.